Саламатсыздарбы, Бак YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен Алмуруттун алманын дегеле баардык өсүмдүктөрүн хлороз деген эмне, аны менен кантип күрөшөбүз деген темада сөз кылмакпыз. Анткени биздин катталуучубуздун алмуруттары ооруп жатыптыр. Бизге комментарий жазды эле. Ушу эмне деген оору ушинтип атат деп, анан биз карап көрсөк, хлороз оорусу менен ооруп жатыптыр. Хлороз бул өсүмдүктүн кеңири таралган ооруларынын бири. Анын көптөгөн түрү бар. Мисалы магний, темир, инфекциялык хлороз деген сыяктуу. Сөз эң көп тараган жана эң көп кезге турган темир хлороз жөнүндө болот. Муну кантип билебиз, кантип тааныйбыз, бул эмне деген оору деген сыяктуу. Бул оору менен ооруган өсүмдүктөрдүн жаш жалбырактары хлорофилл иштеп чыгара албай калат. Мына ошол себептен жалбырактын түсү өзгөрүп, саргарып кетет. Ал эми жалбырактын тамырлары жашыл бойдон калат. Муну башка оору менен алмаштыруу мүмкүн эмес. Биздин ашпурттар аман экен хлороз оорусунан, бирок малинаны аралап жүрүп мына мындай бир сабагын таап алдык. Мына малинанын хлорозу ушундай. Мына өзүңөр көрүп тургандай саргарып кеткен жалбырак, бирок тамырлары жашыл боюнча калган. Ал эми ушул оору менен өсүмдүктүн жаш жалбырактары ооруйт. Мындан билсек болот, бул ошо темир хлороз экен деп. Ал эми магний хлорозу болсо тескерисинче эски чоң жалбырактар ооруйт. Хлороз эмнеден келип чыгат? Себептери көп. Биринчи суунун сапаты, экинчи шелоштуу топурак, үчүнчү топуракта минералдык заттардын жетишсиздиги, төртүнчү күн менен түнкү температуранын чоң айырмасы, бешинчи кыкты көп өлчөмдө салуу. Мына ушулардын баары хлороз оорусун алып келиши мүмкүн. Бул оору айыгат, бирок туура каражаттарды пайдаланышыбыз керек. Эгер өсүмдүк темир хлорозу менен ооруса, анда биз өсүмдүккө темир беришибиз керек. Башкача айтканда, темирдин хелаттуу форма өсүмдүктөргө жакшы жана тез кабыл алынат. Бул өсүмдүктөргө жетиштүү форма болуп эсептелинет. Кандай препараттар бар? Биринчи феравит, экинчи хелат железа, үчүнчү антихлорозу. Бул препараттарды агровет аптекалардан сурап алып, анан инструкциясына жараша пайдалана берсек болот. Эгер аптекада бул препараттар жок болсо, өзүбүз колго жазсак болот. Ошентип өсүмдүктөрдү сактап калабыз. Муну жасоо үчүн эмне керек? Эң биринчи суу керек. Суубуз водопроводтуку же болбосо скважинаныкы болбош керек. Эгер ошондой болсо, аны кайнатып, комнатанын температурасына муздатабыз. Экинчи темир купурусу керек. Муну баардык аптекалардан сатып алсак болот. Үчүнчү лимон кислотасы. Лимон кислотасы 4 грамм кошулат. Бул бир чай кашык деп койсок болот, бир аз толтура эмес. Муну сууга кошуп, толугу менен эригенче аралаштырабыз. Эми темир купуросун кошобуз. Ал бизге 2,5 грамм керек. 2,5 грамм бул жарым чай кашыктан азыраак болот. Эгер андан көбүрөөк кошсок, өсүмдүктүн жалбырагын күйгүзүп жибериши мүмкүн. Мына жалбырак жаш болгондуктан жарым граммда роль ойнойт. Эгер жалбыракка чачсак, результат 1 күндөн кийин билинет. Ал эми тамырына куйсак 3-4 күндө результат билинет. Муну менен 2-3 жолу чачабыз же тамырына куябыз. Оору буюрса жоюлат. Темирди кошууда 2,5 грамм бул жарым чай кашыктан азыраак болот. Ар бир өсүмдүккө 5 литрден түбүнө куюшубуз керек. Эгерде жалбырак аркылуу чача турган болсок, өсүмдүктү күйгүзүп албаш үчүн таразага так өлчөп тартышыбыз керек. Ушуну менен саламатта калгыла демекчибиз. Суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Сөзсүз кайтарым байланышка чыгабыз.